Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын башталгыч классынын мугалими Эркинбай кызы Бегимжан. Саламатсыңарбы балдар? Математика сабагыбызды баштоо менен бүгүнкү сабагыбызга алтын эреже түзүп алабыз. Сабакты кунт коюп угуу, ар бир санды элементи менен жазуу, берилген тапшырманы так аткаруу, убакытты туура пайдалануу. Бүгүн 88-беттеги экини кошуунун жадыбалы деген теманы өтөбүз. Сабакта экини кошуунун жадыбалын үйрөнөбүз. Сызгычтын жардамы менен мисал, маселелерди чыгарабыз. Анда эмесе балдар, баардыгыбыз биринчи ишти карайбыз. Бул жерде сызгычтын жардамы менен 6 жана 2-нин суммасын табышыбыз керек экен. Биз сызгыч аркылуу кошкондо оң тарапты көздөй жылып кошобуз. Сызгычтан 6 санын белгилеп алабыз жана 2 жолу оңду көздөй жылабыз. 6 жана 2-нин суммасы 8. Экинчи ишти карайбыз. Экинчи иште балдар, сызгычтарыбызды баардыгыбыз колубузга кармайбыз жана биргеликте чыгарып баштайбыз. Сызгычыбыздан 7 санын белгилеп алабыз жана оң тарапты көздөй 2 жолу жылабыз. 7 жана 2-нин суммасы азаматсыңар 9. 2 санын белгилеп алабыз жана 2 жолу оң тарапты көздөй жылабыз. 2 жана 2-нин суммасы азаматсыңар 4. 3 жана 2-нин суммасы 5. 4 жана 2-нин суммасы азаматсыңар 6. Сызгычтан 5 санын белгилеп алабыз дагы 2 жолу оңду көздөй жылабыз. 5 жана 2-нин суммасы азаматсыңар 7. Ар кандай санга 0 санын кошсок, ошол сан өзү келип чыгат деген эрежени пайдаланып, 0 жана 2-нин суммасын табабыз. 0 жана 2-нин суммасы азаматсыңар 2. Үчүнчү маселеге өтөбүз. Бардыгыбыз маселенин шартын окуйбуз. Табакта 7 алма жана 3 алмурут бар. Табакта бардыгы канча мөмө бар дейт балдар. Биз маселени чыгарардан алдын эмне кылып алат элек? Азаматсыңар эң алгач маселенин шартын түзүп алуу керек. Алмадан 7 экен. Ал эми алмуруттан 3 экен. Бардыгы деген белгини коюп, суроо белгисин коебуз. Балдар, бардыгы дегенде кайсы амалды колдонобуз? Азаматсыңар кошуу амалын колдонобуз, 7 алмага 3 алмурутты кошобуз. 7 жана 3-түн суммасы 10. 10 мөмө бар экен. Жообу 10 мөмө бар. Төртүнчү иште сүрөттүн жардамы менен маселе түзүшүбүз керек экен. Сүрөтчүнүн 5 шаары болгон. Ал 2 шаарына гүлдүн сүрөтүн тарткан. Дагы канча шаарга сүрөт тартуу керек? Бул маселеде балдар кайсы амалды пайдаланып чыгарабыз? Сүрөтчүнүн 5 шаары болгон жана 2 шаарына сүрөт тарткан. Азаматсыңар кемитүү амалын. 5 шаардан 2 боелгон шаарды кемитип коебуз. 5 жана 2-нин айырмасы 3. Азаматсыңар. Жообу 3 шаарга сүрөт тартуу керек. Азаматсыңар балдар. 5-нчи иште өзеки чыгарабыз. Бул жердеги сүрөттөрдүн кайсынысы ашыкча дейт? Азаматсыңар туура. Бул жерде китеп ашыкча, Балдар, үйгө тапшырма 6-ишти сызгычтын жардамы менен чыгарып келебиз.
Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.